Центара Голд компаниясы жана Кумтөр ишканасы 2018 жылдын 3-чү чейрегинин жыйынтыктарын чыгарды. Жалпысынан үстүбүздөгү жылдын 9 айында Кумтөр ишканасы 9,5 тоннадан ашык алтын өндүргөн. Ген компаниясы жыл башынан бери 5 миллиард 600 миллион сом салык жана милдеттүү төлөмдөрдү которгон. Кененирээк кийинки материалда. Өнөр жай секторунда Тоо-Кен тармагынын лидери адаттагыдай эле алдыда келе жатат. Кумтөрдүн үстүбүздөгү жылдын 3-чү чейрегиндеги пландалган көрсөткүчтөрдү ашыгы менен аткарышы өлкөбүздүн экономикасынын өсүшү тууралуу айтууга өбөлгө түзүүдө. 2018 жылдын 3-чү чейрегинде Кумтөрдө 3 тонна 810 килограмм алтын өндүрүлгөн. Салык жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө бюджетке 1 миллиард 500 миллион сомдон ашык каражат которулган. Кумтөрдө 3-чү чейректе алтын өндүрүлүшүнүн жогорулашы Курамыбай рууданын кайра иштетилишине байланыштуу. Муну менен бирге Тоо-Кенчилер геологиялык чалгындоо иштерин да жүргүзүүдө. Быйылкы жылы бул иш-чараларга 6,5 миллион доллар жумшалат. Алгачкы натыйжалар бар. Изилденген жер тилкелериндеги алтындын курамы тоннасына 1,5-дан 3 граммга чейин болууда. Ал эми кээ бир тилкелеринде баалуу металдын көлөмү тоннасына 5,8 жана 11 граммга чейин жетүүдө. Мыкты өндүрүстүк көрсөткүчтөрдөн улам биз балким ген ишканасынын өмүрүн дагы бир канча жылга узарта алабыз. Геологиялык чалгындоо иштеринин натыйжалары да кубандырып турат. Ал эми мурдагы жөн жаткан тоо тектери эми рууда болуп, кайрадан иштетүүгө мүмкүн болууда. Менин оюмча азыр Кумтөрдө кызыктуу учур башталууда. Себеби Центара өнүгүп өсүп жатат. Андыктан бул чоң команданын бир бөлүгү болуп, бул процесстерге катышуу абдан жакшы. Мен бизди алдыда позитивдүү өзгөрүүлөр күтүп тургандыгына эч кандай шегим жок. Ал эми жылдын башынан берки көрсөткүчтөр төмөндөгүдөй. Үстүбүздөгү жылдын 9 айында Кумтөр ишканасы 9 тонна 532 килограмм алтын өндүргөн. Салык жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө өлкөбүздүн бюджетине 5 миллиард 660 миллион сом которулган. Кумтөр көптөгөн көрсөткүчтөр боюнча алдыңкы сапта келе жатат. Айрыкча коопсуздук техникасына өзгөчө маани берилип, бардык норма жана стандарттар сакталууда. Коопсуздук көз карашынан алып караганда 1 жылдан ашуун убакытта компания иш убактысын жоготпой, жаракат алуу кырсыгы жок, мыкты көрсөткүчтөргө жетишкендигин белгилеп кетүү керек. Бул Кумтөрдүн ар бир кызматкеринин аракети аркасында жетишилген мыкты көрсөткүч болуп саналат. Бул ушундай бир көрсөткүч. Анткени жаракат алууну үнөлгө түшүрүү чындык экендигин өзү эле айтып турат. Кумтөр 3-чү чейрегинде алган ыкчамдыгын мындан ары дагы солгундатпайт. Жылдын аягына чейин божомолдогон 14-15 тонна алтын өндүрүүгө жетишүүнү пландап жатышат.